Бишкек шаарында жалпы ишембилик өттү. Мектеп окуучулары, студенттер, муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер ишембиликке катышып, баш калаанын көчөлөрүн, гүлзарларды, эс алуу бактарын шыпырып тазалашты. Ошондой эле арыктар казылып, суу өтүүгө ыңгайлаштырылды. Бишкектин мэри Эмилбек Абдыкадыров ишембиликке чыккандарга ыраазычылык билдирип, мындай өнөктүктү апрель айы бою улантууну өтүндү. Көп жылдардан бери ушундай субботник элдин көтөрүлгөнү, биздин тазалыгыбыз, биздин келечегибиз жөнүндө ойлонуп, ушундай иш-чара көптөн бери өтөлөт. Мен өзүм да ошону сагынып калдым да. Азыр эле Эркиндик бульварында болуп келдим. Кичинекей балдардан баштап чоңдорго чейин бак тигип тазалап атат да. Мына биздин быйылкы жылы президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Жашыл Мурас деген өзүнүн чоң компаниясын өткөзүп атат. Өзү Аларча багында дипломатиялык корпустар менен ошону баштап берди. Бул иш-чараны биз улантышыбыз керек. Себеби сиздер билесиздер, биздин кийинки буунга калтырап турган жакшы нерсебиз бул бак, тазалык. Бул өзүбүзгө керектүү нерсе. Баарыңыздар чогуу, улуу болобу, кичүү болобу, чиновник болобу, жөнөкөй жумушчу болобу, ар бирибиз ушуга туура мамиле кылсак, тазалыкты кармасак, бак тиксек, жашылдандырсак, баардыгы ачык айтым болсо, бир туугандай болуп чогуу иш кылсак, Бишкек шаарыбыз оңолот деп мен терең ишенем. Мага бүгүн сиздердин келип турган мынагы настроениеңиздер, келип турган чогулуп турганыңыздардын өзү да бул тарбиялык өтө чоң мааниси бар. Ушул жерде өтүп аткан, базы вез алып жүргөн адамдар дагы көрөт. Мына момундай кылып, богу жерде момундай адамдар келип, студенттер бар бу жерде, кызматчылар бар, мамлекеттик кызматчылар. Баарыбыз бүгүн мынтип тазалап атсак, эртең скамейкада отуруп алып, семичкени чагып булгабайт. Кагаздарды чыштабайт, мусорду чыштабайт. Ар бир бакка туура мамиле кылат. Эгер биз адамды, бишкектиктердин сознаниясына ушул нерсени киргизбесек, биз эч убакта оңоло албайбыз. Бир жолу бир ай жакшы сиздер жардам берип, бак тигип, тазалап берсеңиздер, калган убакытты биз тазалыкты кармайбыз. Бир жолу тазалап сиздер жардам берип, шаарыбызда гол кабыш пул берелдеп келгениңиздерге чоң рахмат. Ушул апрель айында ушундай субботникти бир ай өткөзүп алалы. Бир айдан кийин анан мэриянын кызматчыларынан сурасаңыздар болот. Мына биз өткөндө таза кылдык эле. Эмне үчүн таза кармай атасыңар десек, биз жооп беребиз ошого. Ошон үчүн баарыңыздарга чоң рахмат айткым келет. Мындан кийин чогуу бир үй бүлөдөй болуп шаарыбызды тартипке салып, тазалыкка алып келип, шаарыбызды оңдойлу. Бул биздин шаарыбыз, биз үчүн кымбат. Баарыңыздарга ден соолук, аманчылык каалайм.